УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 12 жылдык билим берүүгө каршы экенин билдирди. Өзгөндө 2 окуучунун мушташы боюнча кылмыш иши козголду. Жетекчилик кызматка тажрыйбасы жокторду дайындоого уруксат берүү сунушталды. Бишкек-Ош унаа жолундагы Сосновка постунда бүгүн таңкы саат 7-де жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө коюлган чектөө алынды. Транспорт министрлигинен билдиргендей, чектөө аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу киргизилген. Учурда номер 9-жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери жолдогу карды тазалап, тайгакка каршы инерттик материалдарды себүү иштерин аткарууда. Министрлик кандай кырдаал жаралбасын каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого чакырат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 12 жылдык окуу системасына өтүү туура эмес экендигин билдирди. Ал мындай пикирге жүргүзүлгөн тийиштүү аналитиканын негизинде келгенин айтты. Билим берүү жаатында өтө чоң кооптуу абалга бара жатабыз. Анткени окуу жайлар байлык топтоо системасына айланды. Окууга барбай эле диплом алгандар көбөйдү. Университеттен 200 эмес таза эмгеги менен 20 гана студент диплом алса, ошол алда канча мамлекет үчүн пайдалуу деген Ташиев. Ал кошумчалагандай, мектепте билим берүү начарлап кеткен. Ушул түйшүктү чечмейинче башка системага умтулуунун кереги жок. Ошондой эле финансылык, экономикалык жактан да өтө көп зыянга учурап калабыз. 30 миңден ашык кошумча мугалим, 200-дүн тегерегинде кошумча мектеп керек болоорун белгилеген. УКМК тарабынан Талас облусунун Айтматов райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспектору кармалды. Ага опуз алып пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, Талас шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 14 февралда Өзгөн райондук ооруканасына денеси көк ала болгон мектеп окуучусу түшкөнү кабарланган. Факты райондук ички иштер бөлүмүндө каттоого алынып, тиешелүү экспертиза дайындалган. Окуя боюнча териштирүү учурунда номер 34 мектептин 11 классынын окуучулары өз ара пикир келишпестиктен улам уруша кетишип, натыйжада КЭни ортокмокко алып, денесине жаракат келтирген. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев казакстандык кесиптеши Марат Карабаев менен онлайн кеңешме өткөрдү. Ведомстводон билдиргендей, жыйында кыргыз-казак чек арасында жайгашкан өткөрмө бекеттерди, көпүрөлөрдү реконструкциялоо талкууланды. Мындан тышкары Камышановка Ак Суу өткөрмө бекетинин ишин жандандыруу маселеси каралып жатканы кошумчаланды. Чыңгыз Эсенгул уулу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин 1-орунбасары кызматынан бошотулду. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Анын ордуна Союзбек Надырбеков Маданият министринин 1-орунбасары болуп тайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрүнө тажрыйбасы жокторду дайындоого уруксат берүү сунушталууда. Мыйзам долбоору жогорку кеңештин сайтына жарыяланды. Атап айтканда, министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамдын 8 беренесинин 1 бөлүгүн толуктоо сунушталууда. Кызматтык зарылдык болгон учурларда министрлер кабинетинин төрагасынын жана башка мүчөсүнүн, аткаруу бийлигинин башка органынын жетекчисинин кызмат ордун ушул бөлүктүн 1-абзасында көрсөтүлгөн иш стажына карата талаптарды эске албастан тийиштүү иш чөрөсүндө кесиптик тажрыйбасы бар адамдар ээлей алат деп жазылган.